Bir bala aytып жатат. Каарeke кичине жүрөгүмдө ыйман болуп үйлөнө турган убагым келди. Ушу хижаптуу бир кыз болсо, ошол кызга үйлөнсөм. Үйдөгүлөр бир кыз тапты. Жолугушууга чыктым. Чыксам хижаптуу кыз кичине суроо жооп кылды. Мен да суроолорумду бердим. Ал кыз да исламдан, динден канча билесиз деп айтты. Көп билбейм, Курандан ушу 5-6 сүрө билем деп айтсам, ал кыз дагы бир 10 чакты билем деди. Экөөбүз да бири-бирибизге жагып, турмуш курдук дейт. Той болду. Тойдон кийин аялым, келиңиз ар күнү бир 5-6 аяттан окуп жаттайбыз деди. Ошентип ар күнү 5-6 аяттан Куран окуп жаттай турган болдук. Аялым айтат, келиңиз Мүлк сүрөсүн жаттайлы, кабыр азабынан сактайт экен. Аны жаттадык. Курандын жүрөгү Ясин экен. Келиңиз ушуну жаттайбыз деп, аны жаттадык. Ушинтип 3 жылда мен хафиз Куран болдум. Аялым хафиза болду. Келиңиз эми Сахихул Бухарини жаттайбыз деди. Ошентип аны жаттоону баштадык. Бир күнү кайнатамдын үйүнө барып, кызыңыз мага турмушка чыгыштан мурда кызыңыздын динден илими кандай даражада эле деп сурасам, кызым хафиза Куран эле, Куранды жат билген, Сахихул Бухарини жаттаган деп сертификаттарын көрсөттү. Мен үйгө келип аялыма эмне үчүн мага антип айттыңыз? Жаттаган эмесмин Куранды деп айттыңыз десем, сиз менен жолугууга чыкканымда билдим эле, илимиңиз аз экен. Мен өзүмдөгү илимди кемчиликсиз экенин айтканы сиз уялып калбаңыз деп ошенттим. Мына Кудай кааласа каары болдуңуз. Аллахка чексиз шүгүр деди. Аялымды дагы да күчтүүрөөк сүйүп кеттим дейт.